Анжелика, мен феминизмди эч кандай бир жыныстагы инсандардын мамилесин колдобойм. Кыргыз эстрада ырчысы Анжелика аялдарга карата көрсөтүлгөн зордук зомбулукка каршы митингге карата билдирүү жасады. Мен эч кандай феминизмди колдобойм, эч кандай бир жыныстагы инсандардын мамилесин колдобойм. Туура көз караш менен жашашыбыз керек деп ойлойм. Жана аял заты үйдө оокат кылбашы керек, кир жуубашы керек, баласын карабаш керек деген нерседен дагы алысмын. Кудай биздин колу бутубуз бар кылып жараткандан кийин ошол нерселерди туура жакка жумшашыбыз керек. Бул жерде кеп эмне жөнүндө болуп жатат? Жубайы суранган жерге жарым саатка кечигип келсе, жолдошу өлтүрө сабап, же болбосо жолдошу ичип келип, балдарынын көзүнчө жубайын аyoосуз сабап өрттөп жиберген учурлар болуп жатат. Ошол эле учурда аял кишини итче дагы көрбөй, унаасын аркасына сүйрөп, жаны чыккычакты кыйнаган зөөкүлөр бар. Мына ушул зөөкүлөргө каршы мен өзүмдүн позициямды айтам. Эгерде сиздин үй бүлөңүздө жашы жете элек балаңызга, кызыңызга же өзүңүзгө кандайдыр бир кордук болуп жатса, ушул видеонун алдындагы номер аркылуу бизге байланышыңыз. Биз болгон күчүбүз менен жардам берүүгө аракетибизди жумшайбыз. Эң алгач психологиялык жактан жардам беребиз. Менин бир гана позициям бул: аял заты жалгыз калбаш керек. Айымзат, сен жалгыз эмессиң. Сенин эжелериң, сиңдилериң бар. Эч качан чындыкты айткандан коркпо. Ар дайым күчүңө күч кубат кошулуп, өзүңдүн күчүңө ишен деп айтканын Барс Медиа билдирди.